Ар бир элдин тарыхын, маданиятын, каада салтын чагылдырган искусствонун бир түрү бул кино. Учурда тартылып жарыкка чыгуунун алдында турган Эрнис Абдыжапаровдун Кекеч тасмасы ар бир көрүүчүнүн жан дүйнөсүн аралап өткөн сүйүү сезими баарынан бийик тургандыгын айгинелеп, тунук, таза сүйүү үчүн көп тоскоолдуктарды жеңүүгө боло тургандыгын чагылдырат. Ошо студент кезде ушундай түш көрүп атып, 7 жолу ойгонгом да. Анан улам ойгонуп алсам, улам эле кайталанып атат да баягы нерселер. Анан аягында ойгонгондо бул түш экен десем, чын экен да. Ушул Кекечтин бир ошол баягы драматургиясынын бир өзөгү ошол улам ойгонуп отуруп, бир нерсени оңдогонго аракет кылып, негизи башкы каарман, негизи Кекеч бийчи кызды сүйүп калат. Ошо сүйүүсүн айта албай кыйналат да. Бирок негизи жакшы менен бүтөт. İçkendir. Ağzının atasına. Gözden de hata olsa kadar. Кекеч тасмасындагы башкы каармандар балдар үйүндө тарбияланган Бакыт менен Нурбек жаңы конуштардын биринде алачыкта жашашып, үй куруу иштерин жүргүзүшөт. Башына чоң милдетти алган байкеси Бакыт такси менен иштеп, майда жумуштарда эмгектенип, иниси Нурактын кийим-кече окуусуна акча табуунун камын көрөт. Ал эми Нурак консерваториянын саксофонист бөлүмүндө билим алуу менен алек болот. Так, аплодируют только те, кто с балконов, хорошо? Внизу никто не аплодирует, и вся тишина. Внимание! Аплодируют только те, кто в домах. Аплодисменты! Күндөрдүн биринде концертте Нурак менен хореография бөлүмүндө билим алган Аяна таанышып калат. Экөөнүн ортосунда жакшы мамиле пайда болуп, бирок Нуракка өзүнүн кекештиги тоскоолдук жаратат. Сүйүүгө белчесинен чөмүлгөн баланын жашоосундагы алгачкы жан дүйнө кыйынчылыгы башталат. Көкүрөгүнө тынчтык бербей серпилткен таза аруу сүйүүсүн айта албай көпкө жүрөт. Эми тарбиялык эң негизги мааниси бул сүйгөнүңөрдөн баш тартпагыла, аягына чейин күрөшкүлө, жеткиле деген бир жакшы неме бар, мындай үндө. Так, внимание. Камера. Есть камера. Сцена 28, Б, кадр 5, дубль 1. Музыка. Башкы каарманды ойногон Нурак үчүн Кекеч жигитинин ролун жаратуу бир топ кыйынчылыкты туудурат. Музыкалык билими бар болгону менен актёрдук кесипти окубаганы тоскоолдук кылып, жашоосунда кадимки эле кекештенбей сүйлөгөн жигит болгондуктан көп эмгектенүүгө туура келгенин айтат. Кыйналып аттык көп эле. Анан ага үйрөттү, анан кичине даяр болуп калгандан кийин анан тартылдык окшойт. Ошо музыкага кызыккан, бир кызды жактырып калам. Кинодон мисалы үчүн ошол образга киргенге аракет кылып аттык. Башка кыз жакшы көрсөк да ошону элестетип, мисалы үчүн жактырып, ошонун рахат аябай сыйлайм, аябай жакшы кыз. Ошо кинодо ошондой сүйгөндөй эле. Бул Кекечти жоготсо болот. Ооздуктапчы. Ыкмасын билгенден ошо көп эле адам жоготот Кекечтикти. Тасма тартуу учурунда албетте кыйынчылык менен бирге күлкүлүү окуялар да коштолот эмеспи. Режиссер ролду түшүндүрүп жатып, өзү да кекештенип сүйлөп калганын байкабай калат. Бул тасмада мен мугалимдин ролун аткарам да. Кирпик тагышты да ошакачы. Анан баягы кирпик такпаган жаным унутуп калып эле, анан кийин аллергиям бар окшойт. Көздөр жаштар, могу жерим кечке жаш агып атпады. Ошо тартылып аткан учурунда кечке жаш агып атты да, улам артышып коюптур да, аягында бүткөнчө, съемка бүткөндөн кийин көзүм ачы башка болуп калыптыр. Мейкап жасаган башка, бүткөндөн кийин негизи ачы башка болуп калыптыр да. Жакынкы күндөрдө ачылышы боло турган Кекеч тасмасы ар бир көрүүчүнүн купулуна толуп, албетте кыргыз киносунун санын эмес, сапатын толуктап, чоң ийгиликтерди алып келет деген тилектебиз.
Динара Мамаева, Айбек Мамараимов, Сайкал Нурманбетова, Кутмантайн көрсөтүүсү үчүн.